Кара Суу районунун Кеңсай айылындагы номер 56 орто мектеп. Окуу жайдын имараты 1960 жылдары курулуп, эбак эскилиги жеткен. Азыркы тапта билим алып жаткан 551 бала 2 сменде окушат. Мындан улам окуучуларга жаңы мектеп имаратына муктаждык жаралган. Бүгүнкү күндө биздин балдар класстык бөлмөлөргө батпай жатышат. Стандарт болбогон үчүн, балдардын саны көп болгон үчүн балдар бир класска 33төн отурганда класстык бөлмөлөрдүн абалдары тар келип калып атат. 551 окуучунун көйгөйү чечилишине саналуу эле күндөр калды. Анткени мындагыларга жаңы 2 кабаттан турган мектептин курулуш иштери бүтөр алдында турат. Келишимдеги курулуш монтаждоо жумуштары 80 миллион 273 миң сомду түзгөн 375 орунду мектептин курулушу 2013-жылы башталган. Азыркы учурда бул мектептин курулушу 80%га аяктап калды. Класстык каналары бар, ошондой эле кол эмгек, азыркы замандын талабына жараша ички ажатканасы жана санузулдары бар ичинде, ошондой эле актовый зал, столовый, ашканасы менен. Жаңы мектеп Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн Калилин айылында да курулуп жатат. 320 орунду Сматов атындагы мектептин курулуш иштери 2014-жылы башталган. Келишимдеги курулуш монтаждоо жумуштары 84 миллион 295 миң сом. Бүгүнкү күнгө карата 81 миллион сом 829 миң сом каржыланды. Жаңы мектеп 3 блоктон турат. Бул мектеп бүгүнкү күндө заманбап мектеп болуп саналат. Себеби ичинде бүгүнкү күндө спорт залы бар, раздевалкалары, душевойлору, андан тышкары кол эмгек, эркектер үчүн, кыз балдар үчүн интерактивдүү доскалары, компьютердин класстары, ошол баардык жабдыктар каралган. Бүгүнкү күндө бул мектеп ошо ачуу ажы менен алынып турат. Катуу кызуу иштер жүрүп атат. Ал эми Ноокат районунун Темир Корук айылдык орто мектебинин курулушу 2015-жылы бүткөрүлсө, ал жылы спорт залы курулбай калган экен. Быйыл бул жерге спорт зал, анын жашылдандыруу иштери, атайын балдар үчүн спорт аянтчасы, ирригация маселеси, ошондой эле мектепти айланасын тосмосу жаңыланып жатат. Курулушчулардын айтымында бул иштер 2019-жылдын октябрь айында бүткөрүлөт. Жеткинчектердин тарбия жана билим алуусуна шарт түзүп берүү ушул эле райондун Караташ айылында да жүрүүдө. Алсак, бул имарат 100 орунга ылайыкташтырылган балдар бакчасы болот. Азыркы мезгилде бала бакчанын ички сырдоо актоо жумуштары 100%, сырткы сырдоо актоо жумуштары 90%, отканасы 80%, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү жумуштары 90%га жасалды. Булар декабрь айынын башынан ноябрдын аягында бүткөрөбүз деген пландаштырылып жатат. Азыркы күндө мебелдери келип жатат. Бул айылда ушул неменин балдар бакчасынын территориясында бир айыл өкмөттүн бир 2,5–3 миңдей эл жашайт. Ошолордун балдары келечекте келип ушул жерге тарбиялат деген ойдобуз. Бирок бакчанын сапаты жакшы бүтүп атат деген ойдомун. Азыркы мезгилде МАМ курулуш тарабынан Ош облусу боюнча 235 объекттин долбоорлоо, курулуш жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштары башталып жүргүзүп жатса, быйыл Ош облусу боюнча 25 социалдык объекттин курулушу бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Быйылкы жылы республикалык бюджеттен Ош облусундагы социалдык объекттердин курулушуна 660 миллион сом каралган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.